Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Чынакулович, азыр күн тартип бекиткенден кийин мага борбордук трибунадан бир сөз берип койсоңуз, регламент негизинде. Кийинки маселе Өнүгүү прогресс фракциянын чечими Тыштык Урайым Шайназаровду Жогорку Кеңештин комитетинен эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин курамынан чыгарып алсын. Экинчи пункт менен Тыштык Урайым Шайназаровду конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин курамын киргизүү жөнүндө кийинки ошол эле комитетке Тыштык Урайымовичти Шайназаровду комитеттин төрагасы кызмат ордуна шайлоо үчүн Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш сунушталсын. Ошол бүгүнкү күн тартибине комитеттин төрагасын шайлоо бүгүнкү өтсүн деп мен сунуш киргизет элем. Рахмат. Чынакулович, кече бул маселе боюнча биздин комитетте, ошо конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш комитетинде аябай талкуу жаратты да. Анан биз конституциялык палатадан өкүлдөрдү, бүт адистерди чакырып, бүт кеңешип, регламент, мыйзам боюнча. Ошондон сиздер жакшы билесиздер, азыр мына мамлекетте конституция боюнча аябай талкуу болуп атат. Комитеттин төрагасын тезирээк шайлап, комитет төрагасы өз ордун ээлеп, анан ал жерде кызматты баштаса, мен ойлойм туура эле болот эле. Өткөндө 1-сентябрда баштаганда дароо эле тиги урналарды коюп, дароо эле баягы жашыруун тиги коюп ускоренный варианте болуп кеткен эле да. Бүгүн деле мындай деле маселелер жок, 2-3 маселе чыгып кетти. Ошон үчүн жакшынакай мен ойлойм бүгүн шайлайбыз деп эсептейм да. Төртүнчү микрофон. Урматтуу депутаттар, кайсы регламентте жазылып турат, комитеттин мүчөсүнүн ичинен шайланат деп. Биз кече аябай талкуу жүргүздүк. Жогорку Кеңештин депутаттын курамынан шайланат деп жазылып турат. Так. Окуп койгула, 26 статьяны окуп койгула. Ошондон бүгүн биз комитет өткөзүп коебуз. Бүгүн эле шайлап коебуз. Добуш эгерде өтпөй калса, мен макул болом. Депутатка коюп бергиле. Урматтуу коалициянын мүчөлөрү, акыйкат үчүн айтып коеюн. Иса Өмүркулов кече комитеттин мүчөсү, мен дагы жанында отуруп, экөөбүз сүйлөштүк. Комитетте биринчи туруп Төрөбай Закирович Зулпукаров биринчи айтты. СДПК фракциянын чечими биз Кодуранова Асель Союзбековнаны төрагалыкка сунуштайбыз деп. Анан Өмүрбек Токтогулович айтты. Коалиция барбы жокпу өз негизи? Кийин мен айттым, анда бул маселени аягына коелук. Мен коалицияга барып лидерлер менен сүйлөшүп келейин деп. Канат Кеде Каныш менен Өмүрбек Чиркешевди мен таппай койдум. Кийин келдик кайра. Айтты Төрөбай Зулпукарович, бул жерде коалициянын эч кандай укугу жок жылдыр боюнча. Ар бир фракциянын өзүнүн укугу бар деп өзү мына Төрөбай Закирович айтты. Биз ошого макул болуп, биз өзүбүздүн регламент негизинде укугубузду бар экенин билип, колдондук. Бул жерде эч кандай коалицияны бузуу боюнча деп. Аны мен өзүм сөзүмдү айтам азыр коалиция боюнча. Ким чыгат, ким чыкпайт бул жерде. Ким кандай сөз сүйлөп атканын биз бар жок угуп атабыз. Ошондон урматтуу депутаттар, эгерде чындыгын айтканда регламент негизинде барайлык. Эгерде коалиция сыйласак, анда ошол чечимдин алдында бизди бир чакырып коюп, биз мына ошол Асель Союзбековнаны жылдырып атабыз деп койсо болот эле. Болгон жок андай. Рахмат. Чынакулович, Жогорку Кеңештин иш тартиби бул регламент менен. А дегенде күн тартип бекитилет. А дегенде. Ошон үчүн бул жерде күн тартибин бекитип коюш керек. Өтпөй башка маселе. Эмне коргоп атасыңар, урматтуу коллегалар? Ар бир депутаттын бир эле добушу бар. Ошо чечет өзү билет.
Койгула андай мажбурлабагыла. Ошон үчүн күн тартибине коюп койгула. Өтсө өтөт, өтпөсө өтпөйт. Эртеңки карайбыз.